Мамат Осмон атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад коллежи, педагогика жана социалдык иштер бөлүмү, кыргыз тили жана адабият предметинин окутуучусу Эмилова Гүлнара Акматжановна. Урматтуу студенттер, бүгүн жакшы маанай менен экинчи курстун студенттери үчүн кыргыз тили жана адабиятынын сабагын баштайбыз. Аккан суулар кайрылбай, ага берет турбайбы, мезгил тынбай канатын кага берет турбайбы деп өз элине таасын сөздөрү, насааттары, санат ырлары менен таанылган Актаңбай акын Жеңи жок жөнүндө сөз болмокчу. Сабактын темасы Актаңбай акын Жеңи жок. Зөөкүрдү чабар камчы бол, кургак жерге тамчы бол, дүлөйлөргө кулак бол, чөлдүү жерге булак бол. Аргымак минген баатыр бол, алсыздарга жакын бол, жетимдерге көмөк бол, камкорлорго касап бол, калп айтканга мазак бол, урууларга айгак бол, ушакчыга сайгак бол. Эрегиш чыкса элчи бол, эл журтуңда кенчи бол. Кара өзгөй болбой калыс бол, кошоматтан алыс бол, жери жокко конуш бол, эти жокко союш бол, деп Өтө Көкө уулу же Жеңи жок акын өз элине мурастарын калтырган. Сабактын максаты Өтө Көкө уулунун өмүр таржымалынан маалымат алышат. Акындын эл шайырларынан, төкмө акындарынан чыгармачылыгы жагынан өзгөчөлүгүн ырларынын окуу аркылуу талдоо жүргүзүшөт. Санат насаят ырларынан алган таасирлери боюнча ой бөлүшөт. Күтүлүүчү натыйжалар: акындын чыгармачылыгы боюнча толук маалымат алышып, кластер жасашат. Санат насаят ырларын жатташат. Төкмөлүк өнөрү жөнүндө билишет. Түшүнүү: кыскача өмүр таржымалы. Ырчы төкмө акын Өтө Көкө уулу 1860-жылы Талас өрөөнүндөгү Кара Бура районундагы Жийде айылында туулган. Азыр ал айыл Талас областына караштуу Манас районундагы Сары Көбөн айылы деп аталат. Ал кыргыздын Кытай уруусунан Чоодан уругунан болгон. Жашынан жетим калып, Аксы, Анжиян тараптагы тайекелеринде, кийин Кара Суу кыштагындагы жакын тайекеси Айнекеникинде жүргөн. Өтө Көкө уулу жаштайынан турмуштун тозогун көп тарткан. Анысы аз келгенсип, ал ала оорусуна чалдыгып калат. Ошондо айылды бийлеп турган бай оорудан коркуп, баланы өлтүрүп салууга буйрат. Бирок жаш балага кол көтөрө албаган байдын жигиттери аны соодагерге кошуп качырып жиберишет. Ал Аксы жергесинин Кара Суу кыштагына энеси Алтынайдын туугандары тарапка жер которуп келген. Өтө өмүрүнүн акырына чейин ошол жерде жашап өткөн. Ырчы атыгып калганда Фергана, Кетмен төбө Талас өрөөндөрүн кыдырган. Жеңи жок аталышы: жаш акын Өтө Көкө уулу өз достору менен Кербендин базарына кирип калып, ал жерде топтошкон элдин ортосунда ошол кездеги атактуу ырчы Нурмолдо тиги дүйнөдөгү бейиштин жыргалчылыгын ырдап, тозокко түшкөндөрдү эмне күтүп тургандыгын айтып жаткан болот. Ал сөзүнүн аягына чыкканда, Жеңи чолок кемселчен, жаш ырчы комузун колуна алып, өзүнөн улуу акынга салам айтып, шаанисин кылып, андан соң бул дүйнөнүн жыргалын, биздин жердин бейиштей сулуулугун ырдап, мал жандуулар ырчылык менен молдочулукту ажырата билүүсүн айта кетет. Ошондо Нурмолдо тиги тили так, сөздү орду менен таба билген акылы терең жигиттин сөзүнө жыгылган дешет. Чогулган эл кемсел кийген жаш ырчынын аты жөнүн билбегендиктен, бул Жеңи жок таабайтты, Жеңи жок кыйын ырчы экен дешип, ошондон тартып, баягы ырчы Жеңи жок аталып элге таанылган. Жеңи жок заманчыл акын, ойчул, Арстанбек Буйлаш уулунда батасын алган. Ошентип ал 1918-жылы Жаңы жолдо дүйнөдөн кайткан. Чыгармачылыгынын өзгөчөлүгү: Жеңи жок тарбиялык мааниси терең, уккандын акылына уюй турган кептерди уйкаштырып айткан чоң нускоочу акын.
айтыштын жеңилбеген устаты, Манас, Семетей, Кожо Жаш, Эртөштүк сыяктуу дастандарды күндөп-түндөп айткан жомокчу, жаза жана окуй билген билимдүү адам болгон. Тең жоктун ырлары: Айт айт десе, Жалгыз тал, Өскөн жер, Биздин жер, Насыят, Санат ыры, Турбайбы, Үй бүлө, Аккан суу, Балалык, Нурмолдо менен жеңи жок, Ким айтат менин ырымды, Жеңи жоктун жылан чаккандагы ыры жана башка толуп жаткан ырлары элге кеңири белгилүү. Анын айтылуу Жалгыз тал ырында аксыга качып баратып, Бакайыр деген жерде жалгыз талды көрүп, эл жеринен кыя албай жалгыз талды кошуп ырдаган. Карайган талдын бирисиң, калың топтон ажырап, кандай жалгыз жүрөсүң, деп ырдаган. Ал эми Өскөн жер, Биздин жер деген ырларында кыргыз элинин кооздугун, төгүлгөн мөмөлүү дарактарын, тоолорун, сууларын, сайраган булбул куштары жөнүндө кеңири сүрөттөгөн. Насыят, Санат ырлары Үй бүлө, Турбайбы деген ырларында насаат, өмүр, өтүп бара жаткандыгын жана анын келбестигин эскертет. Үй бүлө ынтымак болсо, жашоодогу бардык кыйынчылыктарды жеңсе болот деген таасын белгилеген. Аккан суу ыры жөнүндө айтсак, суунун улуулугу, элге тийгизген пайдасы жөнүндө кеңири айткан. Мисалы, 18.000 ааламды багып чыккан аккан суу, дүйнөнүн бүт жүзүн көрүп өттүң аккан суу, кышын жайын барабар коргошунча көйкөлүп, ээрип өттүң аккан суу деп ырдаган. Азыркы мезгилде ушул ырды кыргызга белгилүү болгон акындар сахнада ырдап жүрүшөт. Кара жердин алдынан жылып чыккан аккан суу, кайда барып токторун билип чыккан аккан суу, көктөр булу көктелди, эшип чыккан аккан суу, көк жылгая асканы тешип чыккан аккан суу, өмүр отун тутантып жарып чыккан аккан суу, тоодон түшүп бир жери кулап түшкөн аккан суу, аяк башың үзүлбөй улап түшкөн аккан суу, далай жерге токтобой шаркыраган аккан суу, үрөйүңдү учуруп үркүрөгөн аккан суу, эңкейишке келгенде аркыраган аккан суу, жайык жерге келгенде жаркыраган аккан суу, кулагыңды тундуруп ошо шаркыраган аккан суу. Таанымал шакирти акын Коргоол Досуевдин ак калпактуу кыргыздан айтышаарга теңи жок, эки жаактуу пендеден эрегишер теңи жок, элдин анык булбулу, элеп төккөн чени жок деген сөздөрү да Жеңи жоктун чеберчилигине берген бийик баасын көрсөтөт. Жеңи жоктун ырлар жыйнагы. Жогоруда аталган ырлары жана эл оозунан чогултулган ырлары биригип, Жеңи жоктун жоктоо, көк сулуу, балалык бир, балалык эки, дүйнө бир, дүйнө эки, аккан суу, айт айт десе, жалгыз тал, Жеңи жокко жалгыз талдын айткан жообу, жеңи жок, балам жок деген бир топ ырлар жыйнагын жарата алды. Өтө Көкө уулу Актаңбай акын Жеңи жоктун ысмы Кыргызстандын мектептеринде жана көчөлөрүнө аты коюлду. Анда сабактын тапшырмасы: 1. Акындын чыгармачылыгы боюнча толук маалымат алып, кластер жасайсыңар. 2. Санат насыят ырларын жаттайсыңар. 3. Төкмөлүк өнөр жөнүндө угуп билип, түшүнүп, оюңарды жазасыңар. Ал эми өз алдынча иштин темасы Жеңи жоктун аккан суу ырынан көчүрүп жазып, жатка көркөм айтуу. Жеңи жоктун өмүр таржымалы жана чыгармачылыгы боюнча төмөнкү адабияттардан кеңири маалыматты алсаңар болот. Ошентип балдар, сабак соңуна келип жетти. Өтүлгөн тема боюнча түшүндүңөр деп ойлойм. Эгерде тема боюнча суроолор туулса, соц тармактар боюнча берсеңер болот. Биз ар дайым байланыштабыз.